Төрағасының орынбасары келіп тұрды. Орынбасары сізге сұрауда. Мына азыр бізге көп шайлаушылар қайрылатты жерлерденші. Ушул жаңы айыл пайда болса эле, ошол жерге электр линия тартыш, столба орнотуш, трансформатор коюш бул айыл өкмөттүн милдети деп коет да. Бу кандай деп түшүнсөк болот? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Зиядин Исламович. Бул эми мындай да жаңы конуш пайда болгондо бул инфраструктура биринчи түзүлүш керек, андан кийин ошол жерге ошол объектилер курулуш керек да. А инфраструктура белес жалаң гана электр энергетика эмес, бул суу, канализация жана башка ошон курулуш керек. Ошондуктан жанакы мыйзам бар, о градостроительстве деген ошакта жазылган, ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен ошону курулат. Бирок бүгүнкү күндө эгер мисалы үчүн жаңы конуш болсо, биз техникалык, сиз билесиз, жалаң гана материалдар эмес, материалдар болсо биз техникалык жактан жана куруу монтаждоо иштеринен биз дайым жардам беребиз. Мында силер, мен сен сууну, канализацияны сураган жокмун, жолдучу. Мен силерди так суроо берип атам. Кандай? Ошо электр линия тартыш, столба коюш, трансформатор орнотуш кимдин милдети депчи? Бул негизинен көйгөй, сиз билесиз, акча тартышынан келип атат. Анан баягы мыйзам бар, о строительстве, архитектуре и строительстве деген. Ошакта жергиликтүү бюджет эсебинен. Силер калп айтпагыла. Биз канча беребиз ушундай суроолордучу. Ошондо жооп бересиңер да, андай мыйзам жок экен, биз дали карап чыктык да. Айыл өкмөткө андай акча бөлүнбөйт эч качанчы. Айыл өкмөткө бюджет андай бөлүнбөйт же бөлүнөбү адал элешпи? Айтыңчы айыл өкмөттөргө ошондой. Ошо жашап жаткан айылдык өкмөттөргө андай бөлүнбөйт. Бөлүнбөйт мында. Көрдүңөрбү, айыл өкмөт жасабайт алар. Эч качан. Алар силерге клиент болуп атат. Силер аны жасашыңар керек өзүңөрчү. Силердин электр энергияңарды алар алып атат, сатып алып атат.